Тамара Язова 73 жашта. Ал Базаркургон районунун тургуну. Быйылкы жылдын 5-апрелинде кокустан өрт чыгып турак жайынан ажырап калган. Камсыздандыруу уюму түзүлгөн жылдан баштап ал турак жайы үчүн жыл сайын камсыздандыруу төгүмүн төлөп жүргөн. Мындан улам бул күнү ага 900 000 сомдук сертификат тапшырылды. Жыл башынан бери аталган райондо жалпы 15 турак үй өрттөнсө, алардын ичинен 4-өө гана камсыздандыруудан өтүшкөн. Базаркургон району боюнча жалпы 24 миңден ашык турак жайлар бар. Анан протокол тапшырма менен бизге ушул турак жайдын ичинен 30%-дан кем эмес турак жайларды камсыздандырыш керек эле. Бул 7 миңден ашык турак жай түзөт. Анан бүгүнкү күндө мына былтыркы жыл ушул планга чыкканбыз. Быйылкы жыл азыр иштер жүрүп жатат. Быйылкы жыл менен акыбат кылабыз деп ойлоп турам. Ошол 4 үйдүн бүгүнкү күндө азыр мына бир жараныбыздын үйү толук өртөнүп кеткен. Ошонун азыр мына сертификатын тапшырып, 900 000 сомго ушул сертификатын алып жатат. Камсыздандыруунун тарифи турак жайдын аянты жана көлөмүнө эмес, анын жайгашкан жери, айылда же шаарда жайгашканына карап эсептелет. Айыл жергесиндеги турак жайды камсыздандыруу үчүн жылына 600 сом, ал эми шаардагы турак жайлар үчүн жылына 1200 сомдон төлөнөт. Тамара айым Базаркургон айыл өкмөт кезинде 600дөн, ал эми шаар статусуна ээ болгондон бери 1200 сомдон төлөп турчу. 23-жылда Чаткал районунан 2 турак жайга, Аксы районунан 2 турак жайга, Базаркургондон 3 турак жайга, азыркы берген менен 4 турак жайга камсыздандыруу суммасы берилип, эң көбү азыркы өзүңөр көргөндөй 900 000 сом акчалай жардам көрсөтүлдү да. Учурда күйгөн үйүн сүрдүрүп, пайдубалын түптөп койгон. Эми мамлекет тарабынан тапшырылган каражатка дубалын тикелеп, чатырын жабып алам деп кубанып турат. Дом весь сгорел, ничего не осталось, вещи вот. Эч нерсем калбай күйүп кетти. Үйүм 8 комната болчу. Азыр мына үй жок калдым. Бир кызым менен чогуу жашачубуз. Жакшы шаардык мэрия жардам кылып үйүмү сүрдүрүп берди. Азыр болсо камсыздандыруу уюму чоң акча каражатын берип, сүйүнүп турамын. Баарына чоң ыраазычылык билдиремин, мага жардам берип колдогондору үчүн. Статистикалык маалыматтарга ылайык Жалал-Абад облусунун аймагында 202 012 турак жай бар болсо, алардын ичинен 11 000 милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөшкөн. Мунара Жапарова, Байман Тургуналиев, Базаркургон району.